Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин борбордук банктарынын валюта саясаты боюнча консультациялык кеңешинин 28-отуруму болуп өттү. Иш-чарага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия Федерациясынын борбордук банктарынын жетекчилери, ошондой эле Өзбекстандын борбордук банкынын жана Казакстандын финансы рыногун жөнгө салуу жана өнүктүрүү агенттигинин өкүлдөрү катышты. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев өз сөзүндө региондогу өлкөлөрдүн экономикалары бири-бирине көз каранды экенин белгилеп, бир өлкөдөгү инфляциялык процесстер жана экономикалык өсүш көрсөткүчтөрү башка мамлекеттердин экономикасына түздөн-түз таасирин тийгизип жатканын айтты. Отурумдун алкагында катышуучулар учурдагы макроэкономикалык абалды, акча кредит саясатынын жүргүзүлүшүн, ошондой эле банк системасынын туруктуулугун жогорулатууга багытталган методологиялык ыкмаларды жана алардын иш жүзүндө колдонулушун талкуулашты. Мындан сырткары ESG экологиялык, социалдык жана корпоративдик башкаруу маселелери боюнча ыкмаларды киргизүү, борбордук банктардын ишмердүүлүгүндөгү актуалдуу багыттар, кибер коопсуздукту камсыз кылуу жана биргелешкен кибер окутууларды өткөрүү боюнча пикир алмашуу жүрдү. Жыйынтыгында катышуучулар валюта саясаты боюнча консультациялык кеңештин 28-отурумунун расмий протоколуна кол коюшту.